Балага туура тарбия берүү оңой олтоң иш эмес. Деги эле ата-энелер балага туура тарбия берүү үчүн кандай ыкмаларды колдонушу керек? Аларга бул жаатта жардам бере турган сайттар, тиркемелер бар. Ошолордун бири ЮНИСЕФтин Беббо тиркемеси. Бүгүн биз балага туура тарбия берүүгө көмөктөшкөн Беббо тиркемеси тууралуу ЮНИСЕФтин консультанты Бурулай Айтикулова менен маектешебиз. Ата-энелерди деги эле балага туура тарбия берүүгө аракет кылгандарды видеонун аягына чейин көрүүгө чакырам. Саламатсызбы? Алгач эле биздин эфирибизге келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатчылык. Биздин студиябызга кош келипсиз. Айтсаңыз, бул Беббо тиркемеси эмне болгон тиркеме, андан ата-энелер кандай пайдалуу маалыматтарды ала алат? Саламатсыңарбы? Бул тиркеме ЮНИСЕФтин колдоосу менен билим берүү жана илим министрлигинин стратегиясына, пландарына ылайык ата-энелер үчүн ушундай балдардын жалпы таалим тарбиясы боюнча аларды кантип ден соолугун чыңдаш керек, кантип туура тамактандыруу керек, аларды кантип өнүктүрүп өстүрүш керек, ошол 0 жаштан 7 жашка чейин балдар менен ата-энелер өздөрү ошол таалим тарбиясы билими менен заниматься эте турган ушундай приложение чыкты. Бул эң биринчи жолу Сербияда, Белградда ЮНИСЕФтин өзүнүн ошол өлкөлүк борбору тарабынан иштелип чыккан. Андан кийин азыр болсо ошол 11 мамлекетте англис тилинде, орус тилинде, кыргыз тилинде жана ушул тиркемени иштеп чыккан өлкөлөрдүн өзүнүн эне тилинде, бизде болсо Кыргызстанда кыргыз тилинде, орус тилинде иштелип чыкты. Абдан жакшы. Негизи эле Беббону ата-энелердин чөнтөк досу деп айтылат экен да. Эмне үчүн буга ушундай атты берип жатасыздар сиздер? Чөнтөк досу дегенде эми бул мобилдик тиркеме да. Мобилдик тиркеме ата-энелер буну ушул Google Play Market'тан бекер ал жерден өздөрүнүн телефондоруна жүктөп алышат дагы. Бул Android телефондоруна дагы, iPhone'дорго дагы жүктөп алса болот. Жүктөп алгандан кийин интернет байланышы жок эле каалаган убакта, каалаган жерде ушул өздөрүнө кандай кеңештерди издесе, кандай ресурстарды издесе, балдар менен ушул үйдө кантип ойнош керек, кантип сүйлөшүш керек, алар менен убакытты кантип өткөрүш керек, же болбосо качан аларды эмдөөгө качан алып барыш керек, дагы толгон токой маселелер боюнча ушул кандай суроолор балдарын багуу боюнча, өстүрүү боюнча кандай суроолор керек болсо, ошол суроолорду издөөгө салып туруп эле жоопторун, материалдарды таап алып, ошол интернетсиз эле телефондорунан иштетсе болот. Ошон үчүн бул чөнтөк жардамчысы деп аталып калганы ошодон ошентип аталып атат. Түшүнүктүү. Бул тиркемеде ден соолук боюнча балдардын коопсуздугу, алар менен кандай оюндарды ойнош керек, толгон токой маалыматтар бар деп атпайсызбы? Ушул маалыматтар боюнча жана негизи эле кененирээк айтып берсеңиз, коопсуздугу, ден соолугу, туура тамактануусу боюнча. Бул тиркемедеги макалалар, ресурстар өзү ушул Кыргызстандагы билим жана илим министрлигинин бир гана бул министрлик менен гана эмес, биздин саламаттыкты сактоо министрлигинин шериктештиги боюнча дагы ошо иштелип чыкты. Бул саламаттыкты сактоо министрлигинин адистери дагы, эксперттери дагы катышты. Бул жерде ошол балдарды туура тамактандыруу, балдарды туура эмизүүнүн пайдасы, канча жашка чейин эмизиш керек, жада калса ошол кандай абалда эмизиш керек, энелер өздөрүнүн мисалы сүтүн же болбосо бөтөлкөгө саап алганда дагы ошону бөтөлкөдөн кандай бериш керек, же болбосо балдардын ичи ооруп калганда же тиши чыгып атканда, кошумча тамакты бергенде, ушулар жөнүндө дагы бүт макалалар бар. Коопсуздугу боюнча дагы, мисалы коопсуздугу боюнча сууга түшүрүп атканда кандай туура түшүрүш керек, же болбосо оюнчуктарды кандай тандоо керек,
баягы жаш өзгөчөлүгүнө жараша, жаштарына жараша оюнчуктар дагы, мисалы өтө эле майда оюнчуктар кайсы жаштан ойносо болот, кайсы жаштагы балдарга кайсы оюнчуктар коопсуз, коопсуздук дегенде, же болбосо ошол бала өз алдынча басып баштаганда кандай жардамдарды бериш керек, деги эле мисалы үйдөгү коопсуз буюмдарды кандай сакташ керек. Анан коопсуздук дегенде ушул нерселер боюнча макалаларды таап окуса болот. Дары дармектер боюнча дагы анан ушундай бир баланын чыркоологонун же болбосо ушул тынбай эле токтобостон эле ыйлап калганда эмне себептен болуп атат, эмнелерге көңүл буруш керек, кайсы адистерге кайрылыш керек, ушул кеңештер дагы бар. Ата энелер психологиялык жактан балдарга жардам берүүсү дагы, ата энелердин өздөрүнүн бири бирине болгон мамилеси аркылуу үйдөгү атмосфера, үйдөгү ата эненин же болбосо бир туугандардын өздөрүнүн байланышы, өз ара аракеттери ошол кичинекей балдарга, жаңы эле төрөлгөн балдарга ошол канча 6 айлыгында, 10 айлыгында же болбосо 1 жаш, 2 жаш, андан кийин ошол 7 жашка чейин ушул адамдардын үй бүлөдөгү бири бирине болгон мамилеси дагы аларга кандай таасир тийгизет, алардын эмоционалдык, психологиялык өсүүсүнө кандай таасирин тийгизет, ушул темаларда дагы макалалар бар. Ошондуктан бул жерде ошол 6 категория бар. Ошол туура тамактануу, ата энелердин жоопкерчилиги, балдар менен оюндар, же болбосо эмдөөлөрдүн графиги, же болбосо ошол медициналык борборлорго качан алып барыш керек, качан педиатрлар үйүнө келип карашат, ушул нерселердин баардыгы тиркемеде бар дагы. Ата энелер өздөрүнүн балдарынын маалыматтарын киргизип, регистрациядан өткөндөн кийин ошол приложенияга биринчи жолу ачып атканда ошол баласынын жашын киргизгенде, жынысын киргизгенде, атын, фамилиясын киргизгенден кийин ошол ата энелерге ошол баласынын жаш өзгөчөлүгүнө, жынысына жараша материалдар чыгып турат дагы. Анан качан эмдөөгө алып барыш керек, качан медициналык кароодон өткөрүш керек, ошол календар, графиктер дагы эскертмелер ата энелерге келип турат. Сөзүңүзгө аралжы, ата энелердин жоопкерчилиги, милдеттери деп айтып калбадыңызбы? Ушулар боюнча да токтоло кетсеңиз, ата энелердин жоопкерчиликтери кандай? Ушул боюнча бул сиздердин тиркемеңиздерде кандай макалалар жазылган, ушулар боюнча айта кетсеңиз? Мен бул суроого жооп бергенден мурун айтып кетиш бул зарыл. Ушул макалаларды биз Кыргызстанга даярдап жатканда бул макалалар өзү котормо макалалар. Ошол айтпадымбы, биринчи жолу ошол Белградда Сербияда иштелип чыккан прототип. Англис тилинен которулган, бирок которулганда жөн эле түздөн түз эле которулуп калбастан ошол өзүбүздүн ар бир мамлекет өзүнүн мамлекетиндеги стандарттарга жараша, жоболорго жараша, өзүбүздүн программаларга жараша адаптация болгон. Адаптация болуп, анан өзүбүздүн улуттук өзгөчөлүктөргө жараша редакцияланып, адаптация болуп туруп, анан кийин киргизилген. Бул макалалар бардыгы ошол илимий тастыкталган, илимий изилдөөлөрдүн натыйжасында топтолгон ресурстар. Ошондуктан бул эки министрликтин кароосунан өткөндөн кийин, андан кийин сунушталып атат. Балдарга камкордук дегенибизде, бизде мисалы ата энелер баягы жаңы эле төрөлгөн бала бизде эчтеке түшүнбөйт, азыр эрте, же болбосо мисалы 0 жаштагы балдар менен жаңы эле төрөлгөндө бул менен сүйлөгөндө түшүнбөйт, же болбосо ойногонду билбейт, же болбосо китеп окусаң түшүнбөйт деген ойлор кетет. Ушундай ойлордон алыс болуу керектиги, мындай ойлор туура эместиги жөнүндөгү ошол макалаларды окуганда ата энелер алар ушундай өздөрүнүн түшүнүктөрүн өзгөртүшөт да. Ошол жаңы эле бир күндүк болуп жаңы эле төрөлгөн бала менен деле сүйлөшүш керек, кантип сүйлөшүш керек. Жада калса бала түйүлдүктө пайда болгондон баштап. Кантип сүйлөшүш керек, кантип китеп окуп бериш керек, кандай китептерди окуш керек.
ошол ар бир баланын сигналдарына кантип жооп бериш керек. Себеби бала сүйлөштү билбегенде да билбейт, али сүйлөштү билбейт, бирок өзүнүн ар кандай жесттери менен, көз караштары менен, көз ирмемдери менен, мимикалары менен, бетиндеги, жүзүндөгү эмоционалдык белгилери менен ата энелерге сигналдар аркылуу сүйлөшөт. Ушул бебо тиркемесинен ар тараптуу медициналык жактан дагы, билим берүү жактан дагы, тарбия жагынан дагы ушул макалаларды окуп чыгышкан бул ата энелерге өтө чоң жардам берет. Жакшы. Негизи эле азыркы заманда интернет өнүкпөдүбү? Интернетте, социалдык тармактарда, YouTube каналдарында балдарга туура тарбия берүүнү үйрөткөн мугалимдер, ар кандай блогдор көбөйдү. Анан биздин азыр көрөрмандар да суроо жаралышы мүмкүн. Биз эмне үчүн ошолордон эле үйрөнө албай, бул нерсенин баарын Бебо тиркемесин көчүрүп, андан окуп билишибиз керек депчи. Бебонун артыкчылыктары тууралуу, башкалардан айырмасы тууралуу айтып кетсеңиз. Силер туура айттыңар. Азыр маалымат өтө көп. Интернет алкагында дагы аябай көп тиркемелер, башка тилдерде, орус тилинде аябай көп ресурстар бар. Бирок ошол ар бир эле ресурстар канчалык деңгээлде ата энелер ошол ресурстар материалдарга таянып, ошол маалыматтарга таянып, ишенип колдоно алат. Өзүнүн баланы кароодо, баланы тарбиялап өстүрүүдө, балага билим берүүдө. Бул Бебону ошол мен жогоруда айтып өткөндөй, бул биздин Кыргызстандагы билим жана илим берүү министрлигинин стратегиясынын алкагында, ошол планынын алкагында ушундай тиркеме иштеп чыгуу деген бул иш аракет пландаштырылган. Бул тиркеме бир гана билим берүү боюнча, тарбия боюнча гана эмес, бул жерде медициналык жактан дагы, медициналык ресурстарды дагы камтып аткандыктан Саламаттыкты сактоо министрлигинин адистери, эксперттери дагы өздөрүнүн кароосунан өткөрүштү. Ар бир материалды алар өзүнүн эксперттик ойлорун айтып туруп, керек жерлерди биздин улуттук талаптарга ылайыкташтырып, адаптациялап чыгышты. Негизинен эле бул түпкү материалдар, ошол англис тилиндеги материалдар дагы илимий жактан тастыкталган ресурстар гана колдонулган. Бардык макалалар ошол кайдан алынганы көрсөтүлүп берилип турат. Ошондуктан ата энелер бул маалыматтарга таянып, өздөрүнүн ошол жаңы төрөлгөн балдарды, 7 жашка чейинки балдар менен ошол иш аракеттерди жасоодо эч кандай күмөнсүнбөй эле бул маалыматтарга таянса болот, ишенип. Ошондуктан биз ушул Бебо тиркемесин ата энелерге сунуштап атабыз. Анан көбүнчө мисалы интернеттен, бир булактардан маалыматтарды издегенде ар жактан көптөгөн каналдардан жыйнап алышат. Бебодо болсо ошол бардыгы бир жерде, бир тиркемеде камтылган. Башка булактарга кайрылбай эле суроолоруна толук ушул бир эле жерден, бир эле булактан Бебо тиркемесинен суроолоруна толук жооп алса болот. Биз Бебо тууралуу толук маалыматтарды алып алдык. Көрүүчүлөр үчүн дагы бул пайдалуу болду деп ойлойм. Эми негизи эле баланы туура тарбиялоо боюнча сүйлөшсөк, баланы тарбиялоо башка нерсе экен дагы, балага туура тарбия берүү бул таптакыр бөлөк нерсе. Негизи эле азыр шаарда көп угуп калам, балдар табити жок депчи. Кичинекей балдардын табити тартпайт. Ата энелер ушул нерседен аябай көп кыйналышат. Балдардын табити жакшы болуш үчүн кандай кеңештерди бере аласыз? Балдардын тамакка болгон табитин туура калыптандыруу үчүн бул ата энелер чоң роль ойнойт. Ошол кичинекейинен эле эң биринчи балдарды туура тамактанууга үйрөтүш керек. Туура тамактануу дегенибизде эмнени билебиз? Туура тамактануу дегенде бул өз убагында. Өз убагында тамактандыруу, баягы 4 маал өз убагында тамактандыруу. Себеби тамактануу убагында
тамак ичпеген бала баягы кечке эле ары басып бери басып туруп эле шамшуң эткен этип алганда баланын курсагы толук кандуу ачпай эле ары чуркап бери чуркап басып жүрүп эле шамшуң этип алганда бул табити бузулат. Ата энелер ошого көңүл буруш керек. Эң биринчиден ошол өзүнүн маалында сааты менен эртең мененки тамак, андан кийинки биринчи түшкү тамак, анан түшкү тамак, кечки тамак деп ушул убактарын так аткарып, маалы менен туура тамак бериш керек. Ошондо дагы кайсы тамак учурунда эмнени бериш керек, эмнени жеш керек. Эми бул жөнүндө кеңири аны айтып өтсөң өтө эле көп эме болот. Ошон үчүн бул ошол табитин балдар өз убагында табити жакшы болуш үчүн ошол тамактарды өз саатында бериш керек. Кошумча алардын табити жакшы болуш үчүн балдар көбүрөөк кыймылдаш керек. Балдар көбүрөөк кыймылдап, алар таза абада сейилдеп, убагында таза абада сейилдеш керек, убагында физикалык кыймылдуу оюндарды ойнош керек. Анан ошол сааты менен туура ден соолугуна керектүү болгон тамактарды таттууну азайтыш керек. Көп таттууну жеп, баягы шамшуң этип, көп таттууну жеп алган балдардын табити начар болот. Ал эми бардыгына эле белгилүү. Анан ошол телевизор көрүп отурганда же болбосо компьютердин алдында отурганда, анан көбүн эсе азыр ата энелер өтө чоң катачылыктарды кетирип атышат. Эртеле кичинекей балдарга телефонду карматып коюп, ошол телефонду кармап туруп, компьютердин алдында, телевизордун алдында эч качан балага жегенге уруксат бербеш керек. Деги эле балдарды ушул экрандын алдында отургузбаш керек. Мисалы, Бебодо дагы ушуга тиешелүү макалалар бар. Экрандын алдында бала канча саат, канча жашта, канча убакыт өткөрүш керек деген баланын жаш өзгөчөлүгүнө жараша ушундай темаларда макалалар бар. 2 жашка чейинки бала 1 минут дагы экрандын алдында отурбаш керек экен. Компьютердин алдында мобилдик телефонду колуна 2 жашка чейинки балага 1 минут дагы карматпаш керек экен. Андан кийин 2 жаштан кийин, 2 жаштан мисалы 3 жашка чейин же 4 жашка чейин мисалы бир күнүн ичинде 20 минут, 25 минут, же болбосо жарым саат деген ар бир жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша ошол макалаларды окуса ата энелер көрүшөт. 20 минут дегенде эле балага ошол бир бергенде эле 20 минут отурсун эмес, ал ошол бир күндүк планы. Бир күндүк ооба ошол 20 минутту мисалы 5 мүнөттөн бөлүш керек. Эртең мененден жатканга чейин ошол толугу менен ошондо 20 минут чыгыш керек деген мааниде айтылып атат. Ошондуктан ошого окшогон макалалар өтө пайдалуу макалалар бар. Ата энелер таап ошолорду окуп караса өтө жакшы сунуштар, кеңештерди таап алышат. Анан дагы балдарды туура тарбиялоодо китептердин, жомоктордун орду тууралуу айтып берсеңиз, кыскача. Китептер, негизи эле китеп окуу балдар менен, мисалы ушу Кыргызстанда дагы башка мамлекеттердегидей эле Кыргызстанда дагы үй бүлөлүк китеп окуу деген проекттер ишке ашырылган. Көп эле проекттер, көп эле фонддор, эл аралык фонддордун проекттери ушул үй бүлөлүк китеп окуу, балдар менен китеп окуу, эрте куракта китеп окуу деген проекттер иштелип чыгып, азыр дагы деле иштелип атат. Бул жамааттарда, айылдарда ата энелерге балдарга кандай китептерди окуш керек, канча убакыт окуш керек, кантип окуш керек, ушулар боюнча семинарлар, тренингдер дагы өтөт, окуулар болот. Китеп окуу бул бала менен китеп окуу, үй бүлөдө ата эненин китеп окуусу өздөрү китеп окуп, балага модель болуп, образец болуп көрүнүү, бул баланын ошол кичинекейинен китеп окууга болгон адатын калыптандырат. Китеп окуганда баланын сүйлөр ичи калыптанат, сөз байлыгы көбөйөт, ой жүгүртүүсү. Мисалы китеп окуп атканда баланын түшүнүгүнө карап, ата энелер ошол жаш өзгөчөлүгүнө карап туруп, мисалы эң эле кичинекей балдарга атайын сүрөттүү китептер бар. Сүрөттөрү аябай
түстүү сүрөттөр, кызыктуу сүрөттөр, сөздөр болсо аз, бирден экиден сөздөр же болбосо бир сүйлөм, ар бир бетте бир сүйлөмдөн ушундай китептер бар. Ал дегенде ошол сүйлөмдү окуп туруп, анан кийин сүрөттөр боюнча бала менен сүйлөшүш керек, балага суроо бериш керек. Балага ошол сүрөттөр аркылуу жаңы сөздөрдү тааныштырыш керек, жаңы буюмдарды тааныштырыш керек, анын айлана чөйрөсүн, табиятты дагы ошого окшогон нерселер. Деги эле китеп менен баланын ошол китепке болгон сүйүүсүн эң биринчи кичинекейинен калыптандырыш керек. Бала кичинекейинен китепти кантип кармап, анын барактарын кантип ачып, кандай мамиле түзүп, ушул нерселерди кичинекейинен балага сиңирсе, балада ошо китепке болгон сүйүү калыптанат дагы, андан кийин адат калыптанат. Ал адатты калыптандырып, эрте курактан калыптандыргандан кийин ал бала өз алдынча кийин мектепке барганда китеп окуй турган болуп калат. Ата-энелер бул кичинекей бала китепти окуганда түшүнбөйт, мектепке барганда китеп окушту үйрөнүп алып, ошондо окуганда үйрөнүп алат дегенде анда уже ал кеч болуп калат. Ал бала ал курактан китепке болгон сүйүүнү же болбосо адатты түзүү ал кыйыныраак болот дагы, оорураак дагы болот, такыр эле китеп окубай калышы дагы мүмкүн. Ошондуктан ар бир үйдө үй бүлөлүк китепкана болуш керек. Ата-энелер балдарга китептерди сатып алып берип, ушул нерсени күнүгө 15 минуттан 20 минуттан, ошол жок эле дегенде 15 минуттан күнүгө китеп окуса, бул бала сөзсүз түрдө келечекте китепти өз алдынча окуп, өзүнүн ошол ой жүгүртүүсү байыйт, өзүнүн логикалык ойлонуусу байыйт, анализ жүргүзүүсү, сөз байлыктары көбөйөт, китептен баягы китеп менен акылым, китеп менен жакыным деген сөз бекеринен айтылган эмес да, ошол акылдын баардыгын бала китептен алат. Абдан жакшы. Билимдүү ата-эне, билимдүү бала деп айтып келет эмеспизби? Негизи эле балага тарбия берүүдө ата-энелердин билими, алардын билимдин мааниси туурасында, билимдин артыкчылыгы боюнча айтып берсеңиз. Эми билим жөнүндө айтсак, бул билимдүү болуу дегенде сөзсүз эле түрдө бир дипломдун ээси болуш эмес. Билимдүү адам, мисалы, университетте окубаса деле, билимдүү деген адамды бул көп нерсени окуган, өзү дайыма изденип, өзүнүн билимин өзү жогорулатып, билимди өзү дагы өзүнүн билимин ар бир адам өзү жогорулатса дагы болот. Ал сөзсүз эле бир университетти бүтүп, диплом алып, же бир илимий иштер менен бүткөн, сөзсүз эле профессор же илимдин кандидаты деген адамдарды гана билимдүү деп айта албайбыз. Билимдүү деген бул ошол өзүнүн интеллектуалдык тараптарын өз алдынча көп окуп, көп изденип, кызыккан адамды айтабыз. Анан ошол үйдө ата-эненин жүрүм туруму, сүйлөгөн сөздөрү, жасаган кылыктары, жоруктары, адамдарга болгон мамилесин көрүп, бала дагы ошодон тарбия алат, таалим алат, үйрөнөт. Ошондуктан ар бир адам өзүн өзү өстүрүп, өзү билим алып, өз алдынча билим алып, көп окуп, көп булактардан маалыматтарды алып, анан ошол балага модель болуш керек, образец болуш керек. Мындай үй бүлөдө ушундай көптү билген, дайыма изденген, туура адаттарды балага калыптандырганды көрсөткөн ата-энелер бул сөзсүз түрдө билимдүү, илимдүү, аны көргөн балдар дагы ошол билимдүү балдар болуп чоңоюшат. Эми акыркы суроом болсун. Башка улуттарда балдарды тарбиялоо ыкмасы кандай? Биз ошолордун ичинен кайсылардан кандай ыкмаларды, мисалдарды өзүбүзгө өрнөк кылып алсак болот? Балдарды, мен мындай айтат элем, балдарды тарбиялоодо бардык эле балдар улутуна карабай, бардыгы балдар эле окшош. Ата-энелер дагы ошондой эле. Ар бир эле улутта балдарды оюн аркылуу, сүйлөшүү аркылуу, баарлашуу аркылуу тарбиялашат ата-эне. Мисалы, ошол эле энелер,
энелер үйдө ошол үй жумуштарын аткарып жатып эле, мисалы ал биздин ата энелер болобу, башка улуттун ата энелери болобу, ошол эле үй тиричилиги бардыгыныкы эле окшош. Үйдү жыйноодо, тамак жасоодо, гүлдөрдү сугарып атканда, бакчада иштеп атканда бардыгыныкы эле окшош. Ошондуктан бул жерде бул улут мындай тарбиялайт, бизде башкача тарбиялайт деп айткан туура болбой калат. Бардык улуттарда бардык балдар оюн аркылуу өсүп өнүккөндү жактырышат. Бардык улуттарда балдарды ошол оюн аркылуу тарбиялагыла деп айтылат. Ошол БЕБО тиркемесинде дагы өтө көп оюндар жүктөлгөн ата энелер үчүн. Жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша бул ошол эле өзбек ата энелери, кыргыз ата энелери, орус ата энелери же болбосо ошол 11 мамлекетте иштелип чыкты деп атпайбызбы англис тилинде, тиги Белоруссия иштеп чыкты бул тиркемени, Сербия деп айттык, дагы башка мамлекеттер. Ошол биз бул оюндар бул мамлекеттин ата энеси үчүн, балдар үчүн, бул оюндар бул мамлекеттеги ата энелер үчүн, балдар үчүн деп бөлгөнүбүз жок. Бардыгына эле ошол БЕБОдогу материалдын бардыгы ошол 11 мамлекеттин ата энесине, балдарына. Бул демек жобо же болбосо эреже бардык балдарга, бардык ата энелерге бирдей эле. Биз улуттарга карап балдарды, ата энелерди бала тарбиялоодо, билим берүүдө, өстүрүп өнүктүрүүдө бөлө албайбыз. Ошондуктан жалпы эле балдарды өнүктүрүп өстүргөндө ата энелер көбүнчө басымды эмне кылыш керек? Басымды балдарды оюн аркылуу тарбиялап өстүрүүгө басымды жасаш керек. Бирок биз мисалы улуттук оюндар аркылуу дагы деп ал кошумча берип атабыз. Бизде улуттук оюндар дагы бар, ошол улуттук оюндарды дагы киргизип коюшубуз керек. Өнүктүрүп өстүрүү боюнча, бул оюндарды ойногонуңарда ойлоосун өстүрөсүңөр, бул оюндарды ойнотконуңарда сүйлөө эрежин өстүрөсүңөр, бул оюндарды математикалык жагдайларын өнүктүрүүдө ойносо болот деген, же болбосо физикалык, буту колуна же болбосо дем алуусуна дегендей ушундай оюндар. Ал оюндарды бардык эле улуттун ата энелери, бардык эле балдар менен ойносо боло берет. Бул эми оюндар жөнүндө айтып атамын, бирок баягы туура тамактануу боюнча дагы балдар менен кантип сүйлөшүш керек, кантип китеп окуш керек, бул деле бардык эле улуттун ата энелерине, бардык эле балдарды тарбиялоодо иштетсе болот. Ошондуктан бала тарбиялоодо бир улуттун өзгөчөлүгү, экинчи улуттун өзгөчөлүгү деп бөлгөн анчалык деле андай туура болбой калат. Чоң рахмат. Ушуну менен биздин маегибизди жыйынтыктайын. Сизге келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Чыгармачылык эргүү, бекемден соолук каалайм. Сизге эркин микрофон сунайын. Кыскача ата энелерге кеңеш айтып кетсеңиз болот. Ата энелерге кеңеш эми биз дайыма эле айтып келип атабыз, ушул балдарды эрте курактагы балдарды өнүктүрүп өстүрүүдө ата эненин ролу абдан чоң деп айтып келип жатабыз. Анан көптөгөн ушул проекттердин жардамынын аркасында Кыргызстан боюнча кыдырып, Кыргызстандын ар бир булуң бурчтарына барып, ата энелерге менен жолугушуп, балдар үчүн жасаган иш-аракеттерибизди, балдар үчүн чыгарган материалдарыбызды таркатып көрсөтүп, ушул айтканыбыз эле эч качан бала ошол төрөлгөндөн баштагыла, төрөлө электи даже башташ керек. Тарбияны эненин кандай деп айтсам, төрөлө электе эле бала энесинин сөзүн, үнүн уга баштайт, тааный баштайт. Ошондон байланыш баштагыла деп айтабыз. Ошондон байланыш баштагыла, төрөлө электе байланыш баштагыла балаңар менен деп айтабыз. Бала төрөлгөндө, төрөлө электеги угуп аткан үнүңөр менен төрөлгөндө сиздин үнүңүздү тааныйт. Байланыш ошондон башталат деп айтабыз.
жалпылап айтканда ошол эч качан кийинкиге калтырбагыла деп айтат элем ата-энелерге. Эч качан кийинкиге калтырбагыла. Канча эрте баштасаңыздар бала менен баарлашууну, бала менен китеп окуганды, анан кийин өзүңөр дайыма өрнөк болуп, жакшы адаттарды калыптандырыш бул ошол үй бүлөдөн башталат. Үй бүлөдөгү өз ара мамилелерден башталат. Ошол жакшы адаттарды калыптандырганга бул ата-эненин сиздердин ролуңуздар чоң деп айтмак элем. Анан кандай суроолоруңуздар болсо ушул тиркемеден таап алып кайрылыңыздар.